Бирөөнүн аласа элем кредит алам ошондо берем дейт, мага зыяны барбы? Сен каяктан алган сурап отурба, жөн эле карызымды төлө деп айт. Ажик ата-энеме дуа кылып коюңузчу, намаз окушсун дейт. Иншалла дуа кылабыз. Маркумду акыркы сапарга узатууда мал союлбасын деп айтып келебиз. Бирок малга бата кылынып эле союлуп келе жатат. Жебей койгуласыздар болду. Мен биздин айылда союлду, бир жетим союп коюшту да, жалгыз туруп койгон. Мен жебей койсом молдо кетет, ошол атам молдоке бар эле. Эми жебей койсок ысырапта дейт. Союлуп калды дейт. Ошо ысырап деп жеп жүрүп ушуга келдиңер. Ошол биринчи ысырап болгондо кийинкилер союлбайт эле деп айттымчы. Жебеш керек, барбаш керек. Барыш керек, бирок жебеш керек. Жебеш керек. Апарып деттим койсо боло берет аларга. Бизге жебек болбойт. Туура эмес ошол. Эгерде ошол союлган малдын этин жесеңер, маркумдун этин жегенге барабар. Этин жегенге барабар эмес, бирок күнөө. Этин жеген арам, бул макруh. Дурусу итке салып берген, жок, итке салып бербеш керек. Эттин эти өзү ада бизге жегенге болбойт. Аны апарып базарга сатыш керек дагы, кембагал таратып бериш керек акчасын ошол. Же кайрап кел өздөрүнө мүлк кылып алсын. Өздөрү жесе боло берет. Өлү келер өздөрүнө боло берет. Өздөрү өлүп калды, өздөрү атасы. Өздөрү сойгон, өздөрү жей берсин. Куран окуган жакшы маркумга албетте. Бирок тартиби менен болот да. Сиз мастурат менен даватка чыгып турасызбы 3 күнгө, 15 күнгө чыгып биз менен даватка чыксак болобу дейт. Менин өзүмүн ар бир молдонун өзүнүн сыры болуш керек. Бардык сыр айтыла бербеш керек да. Ошол сыр ушундай. Мен даватка чыгып турам, мастурат жаматка чыгам урматтуу бир тууган бир ошону афиша кылгым келбейт да. Жарыя кылып мен чыгып атам, келгиле деп анан ушинтип толуп кетсе кайга жатабыз барганда. Ошол үчүн андай жок. 3 күнгө дават урматтуу бир тууган бул жакшы нерсе. Анан бир маселе даваттын тартиби менен жүрүш керек да. Сен даватчы болуп, даваттын тартиби менен жүрбөй, мечит иштерин аралашып кетип, башка аралашып кетип, тартип буза турган болсоң, сен дават токтоп койсоң күнөөкөр болосуң ошого. Дават бизден ачык эркин, Кыргызстанда эле. Казакстан жабык, Тажикстан жабык, Өзбекстан, Орусия жабык, бардыгы жабык, Кытай дагы жабык да. Эгер сен даватка чыгып, дават себебинен сен даватчын жаман көрсөтүп койсоң, сен каргышка калып кетесиң. Биз ошону менен мусулман болуп атат, урматтуу бир тууганым. Ошого мындай жүргүнү. Даватчысыңбы? Ушунда улук макамдасыңбы? Макамга төмөн түшпө, ылдыйга түшпө, плас болбо сен. Өткөндө инкар жакын деп чыгып алып, бир неке элдин баары жаман көрүп калып, азыр жерден жаап коёюн дейт даватты. Жабылып калса эмне болот эле? Эл иманга келбей калат эле. Даватчыларга кетет, бутунан өткүн келет менеки. Бирок ана тартип бузгандар бар го, чокусуна ушунда ургун келет өлтүрүп. Кээ-бирлер даваттан өзүнө кадырга күтүп алганда, даваттан сен акча табам деп ойлобо сен. Даваттан кадыр бар деп ошону урмат сыйга алам деп ойлобо сен. Дават бул кызмат. Бул кадыр бар деп ойлобо аны сен. Мен даватчымын деп ошо мага келип урматтагыла деп ойлобо сен. Ал молдолук эмес, ал даватчылык. Түшүнүңөр урматтуу бир тууганым. Эгер андай жарагасаң, анда даватчыса дагы кет, ага кошулба сен. Аларды бузба сен. Ал олия жамаатка сен тийишпе. Сен кириңди жугузба. Бир карын майды кумалак болуп чиритпе сен. Ушул мечиттер илгертен бери мусулманбыз. Дават келип толуп атпайбызбы? Андай эмеспи? Качан эле молдо ушунчадан келип чогулуп интип сыгып алма тер болот эле. Ошол дават болгон үчүн да. Анан ошону дагы жаман дегендерди таң кала берем мен. Бир имамдын нике кыйган боюнча милдети жана нике кыйгандагы үчүн акымынча болот, же болбогон акча үчүн уйкумду бузба, обора кылба деген туурабы? Албетте туура эмес, бирок молда айтпай койсо билбейсиң да өзүңчө. Өзүң билбейсиң да, саң айтып атат ошон үчүнчү. Молдонун дагы баласы бар, уйкусу бар, иши бар. Анан чыкырып 200 сом берип нике кыйгана кайра кетирип бересиң. Анан кийилген артист бир сатырдап берсе ага деген канча акча бересиң мисалы үчүн. Молдон урматтабасаң айтат, ошол айтып аткан жердин демек эли начар деген сөз да. Айттырбай беришиң керек молдого. Молдого айлык берилбейт. Иш кылбайт, кетмен чаппайт, сабак окуш керек. Анын кусагы сен тойгузушуң керек. Илгертен артист менен, акын менен молдону эл тойгузган да. Ким бирөө тойгуза эле аны, ким тойгузат?